Ноокатта 10 жаштагы баланы зордуктоого шектелген киши кармалды. Ош облустук милициясы кылмыш иши козголуп, 46 жаштагы эшекти убактылуу кармоочуга киргизилгенин билдирди. Буга чейин социалдык тармакта Ноокатта 10 жаштагы бала зордукталганы, кылмышка шектүү адам буга чейин да ушундай иштерге барганы айтылган. Кыргызстанда педофилдерге жана зордуктап өлтүргөндөргө өлүм жазасын киргизүү сунушталып, Конституцияга өзгөртүү киргизүү коомдук талкууга чыгарылган. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мен Атазов Шайлообектин апасымын. Мен бүгүн кайрылуу жасаганга муктаж болдум. Канчалаган текшерип, канчалаган артынан текшерүүлөр болгондо мен көңүл бурган эмесмин. Балам ак, ийилет бирок сынбайт деп. Бүгүн ушуну кайрылууга муктаж болуп кайрылып атам. Садыр Жапаров, президент, УКМКнын начальниги Камчыбек Ташиев. Ушул баланы өзүңөрдүн колуңарга алып, баш аягын бардыгын текшерип берсеңер, кайсыл жерде кандай күнөөлүү? Агын ак, карасын кара деп эл алдында текшерип бериңиздер. Бул бала дайым элим үчүн, жерим үчүн деп жүрөт. Эч качан бир душмандык кылып, же бир жамандык кылган бала эмес. Дайым айтчу, апа Кыргызстан канткен доңолуп кетет апа деп. Балам жалгыз адам эч нерсе кыла албайт, колунан эч нерсе келбейт деп койчумун. Бирок быйыл депутаттан кеткенден кийин леченияга барды, 40 күнгө даватка чыгып келди. Бул дават деген сонун нерсе. Аллах менен сүйлөшүп, Аллах менен ибадат кылып келет. Ибадатын толуктап келет, иманын бекемдеп келет. Бул жаман нерсе эмес. Бул бала Аллахтан коркот. Аллахты жакшы тааныйт. Бирөөнүн бир тыйынын жебейт. Мунун үйү кабат-кабат үйлөрү жок, гектирлеген жерлери жок, шагыраган бизнестери жок. Өзүнүн өнөрү менен жашап келе жатат. Муну текшере бер, бардыгы чарчап бүттү окшойт. Эми дагы эле текшере бергиле. Эч корко турган жерибиз жок биздин. Ушунчалык дүйнөнү дүңгүрөтүп, дүйнөнү багындырып, Кыргызстандын желегин желбиретип, Кыргызстанды канчалаган өлкөлөргө тааныштырып келген баланы барып камап койсоңор уят эмеспи? Бул кандай заман болуп атат? Кандай бийлик болуп атат? Башка адамдар бүт карап турат. Мына 2 күнөн бери менин үйүмдө звонок этип келип тешип беришти. Бул кандай деген нерсе болуп атат? Мынандайбы, анандайбы деп сурат. Мен бирок сабыр кылып аларга жакшы жооп берип коём. Майлы, бул дагы Аллахтын сыноосу, Аллах берип атат. Бул күндөрдүн аркасында жакшы күндөр келет, жакшы неаматтар бар деп. Майлы, бул күндөр өтөп кетет. Бирок эртең менен саат 7-де келип баскынчыларды баскандай, эшиктерди тарактатып, тепкилеп, сындырып, балдарын чыркыратып, ыйлатып кеткени эң жакшы иш болбоду. Эң жаман иш болду, жакшы иш болгон жок. Олар мактанып атса керек. Биз Шайлообек Атазовду биз мындай кылып келдик деп. Жок. Бул күндөр өтөп кетет, бир күндөр келет. Аллах Тааланын өзү айткан жери бар. Кимди кордогон болсоң, кимге жамандык кылган болсоң, ошол жамандыкты көрмөй сайын сенин жаныңды албайм деп. Бир күн келет. Сенин неберелериң чыркырайт, балдарың чыркырайт, катының чыркырайт, энең чыркырап ыйлайт мага окшоп. Бул дүйнөдө ыйламаган болсо, ахиретте ыйлайт. Көзүңдү ачкын. Бирөөгө душмандык кылып атканда биринчи өзүңдү ойлогун. Менин энем кантет экен, менин балдарым кантет экен деп. Сен өзүңдү ойлоп туруп душмандык кылгын. Адам өлтүргөндү да канчалык кылып алып кеткен эмес, автоматтар менен. Жөн эле чакырса да балам бармак менин. Эч жака качып кетпейт менин балам. Мен дайым айтамын, ок тийсе да алдыңдан тийсин, артыңдан тийбесин деп. Мен 45 жашында жесир калгам, ушул балдарды кыйналып чоңойтконмун. Эч кимдин бирөөсүн бир тыйын алдырбай, арам жедирбей чоңойтуп келгем мен. Ушун